Аллах Таала макталар жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам, салаваттар болсун. Урматтуу муслим туугандар, бүгүн биз Аллах Тааланын берген тавфиқи менен, неаматы менен ушул жерде жиналып отурабыз. Баарыбыздын жиналуу максатыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам алып келген хадистерден үйрөнүп, илим талап кылуу максатында отурабыз да. Биз баштаган китеп Арбаун Наваи болчу, 40 хадис. 4-чү хадис Абдулла ибн Масудтан келет. Абдулла Масуд радияллаху анху айтат: Хаддасана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ва хуа садиқул масдуқ дейт. Бизге сүйлөсө сөзүндө чынчыл жана ага берилген маалыматта акыйкат болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт. Эмне деп айтты? Инна ахадакум южмау халқу фи батни уммихи 40 яуман нутфатан дейт. Силердин ар бириңер энесинин ичинде де жиналганда, жаралганда биринчи 40 күндүктө оюган суу болот деп айтат. Силердин бириңер энеңердин ичинде жиналганда, жаралганда биринчи 40 күндүктө суу абалында болот дейт. Суу деген тактап айтканда эркектин уруктугу менен аялдын уруктугу аралашып, ошол коюу оюган суу болот. 40 күн. Жайдан өзгөрүп кете берет да, кызыл болуп. Бул хадисте эмне тууралуу айтат? Адам баласынын кантип жаралганын туурасында кар берет да. Бул да ая маңыздуу. Азыр медицина мындай деп атат, кээ бир акылдуулар мындай деп атат. Бирок исламда адам баласын Аллах Таала кантип жараткан, мына ошол туурасында кабар берет да. Энесинин ичинде биринчи 40 күндүктө адам баласын Аллах Таала жаратканда бая урук түшкөндө, аралашкан урук 40 күн бою ал оюган суу болот экен да. Жайдан өзгөрүп кете берет, кызыл болуп. Хадис уланысында сумма якуна алаката мисла залик, андан кийин оюган кан болот дейт. Башында мани болуп урук түшкөн, жайдан өзгөрүп, кызара берип, неге айланды азыр? Оюган кызыл канга айланды. Экинчи 40 күндө кетип атат да. Сумма якуну мудгата мисла залик, үчүнчү 40 күндүгүндө оюган эт болот дейт. Оюган эт болот дейт. Сумма юрсалу илайхил малаку, андан кийин Аллах Таала мына ошол эненин ичинде жаткан балага bir периштени жиберет экен. Фа янфуху фихи рух. Бая периште келип, ошол 120 күнгө толгондо бая периште келип, Аллахтын буйругу менен жан үйлөйт экен. Жан үйлөйт экен. Бирөө жагында айтып калышы мүмкүн. Аялдын ичинде 4 айда жан үйлөнүп аткан болгон болсо, анда кээде биз сезип калабыз го, бала ага чейин деле 4 айга чейин деле кыймылдап аткандарын көрөбүз го, сезебиз го деши мүмкүн да. Ибн Кайым рахималла айтат, бул деген адам баласы энесинин ичинде кыймылдоосу эки түрлүү дейт да. Өсүү кыймылдоосу бар. Баягы кийин кичине адам сүрөтүнө айланып атканда кыймылдоо болот да, кандай бир деңгээлчи. Ошондой бирок рух албөлүнө элек. Руху жок, бир кыймылдоо бар да. Эмне кыймылдоо бул? Өсүп атат да. Өсүү кыймылдоосу бар. Өсүү кыймылдоо бар. 120 күндөн кийин жан киргенден кийин чыныгы кыймылдоо бар да. Ошон үчүн кээ бир мисалы апаларыбыз ойлоп калышы мүмкүн. Ичинде 120 күнгө чейин бала кээде кичине кыймылдап кетсе, меники эртеле жан кирип калыптыр. Хадисте 120 күндө деле кандай болуп калды деп түшүнбөй калышы мүмкүн да. Бирок алымдар ушуна түшүндүрөт да. Ал жан киргендеги кыймылдоо эмес, ал өсүү кыймылдоосу. Түшүнсүңөрбү? Ал өсүү кыймылдоосу. Же болбосо кээ бирлер айтып калышы мүмкүн. Эгер периште 120 күндө келип жан үйлөп, бактылуу, баксысыз жана башка нерсе жазып аткан болгон болсо, анда биз узи менен кайга болгондо эле барып, узиден билип коюп атабыз, анын бала экенин, кыз экенин деп ойлошу мүмкүн да. Бар ошондойлор? Канча айда билет негизи? 16 жумада. 3 айда. Мисалы, Абдулла Масудтан келген башка Бухари деген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: эненин ичиндеги балага 42 күн болгондо Аллах Таала бир периштени жиберет экен. Ошол периште барып, "Я Робби, бул бала болобу же кыз болобу" деп сурайт экен да.
Аллах Таала ошондо бала десе бала жазылат экен ага, кыз десе кыз жазылып, периште ошол жерден кыз баласын бөлүп анан кетет экен да. Хадис Муслимде келет. Ошондо Аллах Таала тарабынан канча жол жиберилген болот? 2 жол жиберилген болот. 42-нчи күнү жиберилген болот. Анан 120-нчы күнгө толгондон кийин жиберилген болот. Ошон үчүн бирөө жарым мисалы 120 күнгө чейин бирөөлөр барып өзүрдөн көрсөтүп, меники кыз болду, бала болду. Негизи 120 күндөн кийин билиш керек, биз ага чейин билип койдук. Кандай болуп калды деп таң калыш мүмкүн. Жок, Аллах Таала негизи асмандар менен жерди жарата электе 50 миң жыл мурун ал бала жана кыз болорун жазып койгон. Тадыр жазып канча мүнөт? 3кө, кээ бир адамдар 4кө. Жалпы Лавхул Махфузда жазылган тадыр ал эч качан өзгөрүлбөйт. Бул биринчи. Экинчиси өмүрлүк тадыр. Өмүрлүк тадыр качан жазылат? Мына ошол бала эненин ичинде жатканда. Үчүнчүсү жылдык тадыр. Бул качан? Ал кадырдын кечеси. Кээ бир адамдар 4-нчү тадыр бар дейт. Бул күнүмдүк, бул күнүмдүк. Эми 42 күндөн мурун дагы медицина билип алган болсо, билиш мүмкүн эмес негизичи. Бирок билип алган болсо дагы, ой биз шариаттан да ашып кеттик, исламдан да өзүп кеттик деп ойлобош керек да. Себеби Аллах Таала качан жазып койгон бала кыз болорун? О Лавхул Махфузда асмандар менен жерлерди жарата электе 50 миң жыл мурун жазып койгон. Ал жада калса бейиш элеринин же тозок элеринин болорун аны жазып койгон. Ошон үчүн таң албашыбыз керек. Хадисте айтайла. Таянфу фи рух. Бая периште келет дагы жан үйлөйт. Эми урматтуу туугандар, адамдын жаны буну эч ким биле албайт. Себеби буга илимибиз жетпейт биздин адам баласынын. Ошон үчүн мушриктердин бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан рух тууралуу сураганда Аллах Таала мындай деп атат да: "Ва ясалунак ани рух." Алар сенден рух тууралуу сурашат. "Кул рух мин амир Рабби." Аларга айткылың, рух бул Аллах Тааланын иштеринен. Силер бияка кийлишпегиле. Себеби рух бул Аллах Тааланын иштеринен. Биздин илимибиз жетпейт экен да. "Ва ма утитум минал илми илля қалила." Аят мандасында силерге өтө аз илим берилген дейт. Өтө аз. Ошон үчүн баягы Хыдыр алейхиссалам менен Муса алейхиссалам жолугушууда Хыдыр алейхиссалам эме дейт? Кемеде турганда бир чымчык келип туруп, деңизден 1-2 жыл чокуганда, сен менен менин илимим Аллах Тааланын илиминин астында могул чымчык деңизден сууну чокуган сыяктуу дейт. Оозуна 1-2 тамчы чокуган. Бул мисал да. Бул жөн эле Хыдыр алейхиссалам мисалы. Эгер ал пайгамбар болгон болсо, кээ анда солих инсан болгон дейт. Эң негизгиси биз рухту биле албайт экенбиз. Бул Аллах Таала маалым нерсе. Себеби биз билген маселе көп азыр. Миңдеген, миллиондеген маселе бар. Рухка жетүү. Эми хадис менен Таала жан үйлөп, "Ва юмару би арба калиматин." 4 нерсени жасоого буйрулат дейт. Биринчиси катби ризкы дейт да. Анын рызкысын жазат дейт. Тактап айтканда дүйнөгө келгенден баштап өлгөнгө чейин канча рызкы болот анда. Бир гана бул рызкысы адамдын жеген ичкен нерсеси эмес. Адамдын жегени ичкени бир өзүнчө рызкы болгон болсо, экинчи тарабынан илим да рызкы. Мирал дүйнөлүк илим болобу, мирал шариат илими болобу, ошонун бардыгы рызкы болуп саналат да. Ошондуктан мына ошол рызкысы, өмүрлүк рызкысы энесинин ичинде жатканда эле жазылат экен да. Баланча жерде окуйт, баланча жерде иштейт, бизнесмен болот, же болбосо шариат илиминде окуп ошол жакында кетет, же болбосо профессор болот, медицина тармагында илим алат. Кыскасы бүт жазылат экен да. Ошонун баары рызкы. Экинчиси ва ажалихи дейт. Анын ажалы жазылат дейт да. Ажалы дегени бул дүйнөдө канча күн болот? Канча жыл болот? Канча өмүр сүрүп, аянда кандай кырсык, апат, оору жана башка нерсе менен дүйнөдө өтөт. Ушуларга чейин жазылат экен да. Сиз урматтуу туугандар, бул дүйнөдө узун өмүр сүрүү, бул биздин колубузда нерсе эмес, бул Аллах Тааланын колунда нерсе да. Аллах Таала ошону жазып койгон. Экинчиден, адам канчалык денеси мыкты болбосун, Аллах Тааланын жазган кадыры келгенде ал дүйнөдө өтө берет. Машалла бунун денеси аябай мыкты экен. Албетте денени жакшы кармоо бул албетте узун өмүр сүрүүгө себеп болот нерсе.
тескериче карасаңар, кээде ушундай ооруп аткан адамдар, өлөт деп жүргөн адамдар, узун өмүр сүрүп, ай ушул көп жашайт деген адамдар дүйнөдөн өтүп кетип аткандарын көрөсүң. Эмне үчүн? Анын жазылган тагдыры ага жетиши да. Жана ошондой эле бул узун өмүр сүрүү бул адамдардын токум кыла турган нерсе эмес экен да. Мисалы, бир адам баланча бир баланын баласы болсо, атасы, чоң аталары чоң ирик болгон болсо, ирик болушу мүмкүн. Кичинекей болгон болсо, кичинекей болушу мүмкүн. Аппак болгон болсо аппак, сары болгон болсо сары, кары болгон болсо кары болот. Сулуу болгон болсо сулуу болот. Ошондой бул токум кыла турган нерсе эмес экен да. Баланча уруунун балдары узун өмүр сүрөт, баланча уруунун балдары кыска өмүр сүрөт деген андай нерсе жок экен да. Жаш карысына карап экен. Кээде адам төрүлбөй жатып дүйнөдө өссө, кээбирлер төрөлгөндөн кийин өткен. Кээбирлер 50ге чыгып, 100ге чыгып, бирок канчалык өмүр сүрбөйлү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү канча жылдан ашпайт? 100дөн кичине ашы мүмкүн, бирок андан ары кетпейт да. Себеби орто жашы 60 менен 70-тин ортосунда. О, Нух алейхиссаламдын үммөтүнүн жашындай болуп 1000 жылга чейин жашап эткенбиз да. Себеби Нух алейхиссалам өзүнүн үммөтүндө 950 жыл жашаган экен да. Үчүнчүсү о амалихи, бул дүйнөдө кандай амал жасайт, ошону да жазат экен да. Солих амалдар жасайсыңбы, же болбосо Аллах таала нааразы болгон адамдарды өлтүрүү, бирөөгө зыян берип ушундай амал жасайсыңбы, мына ушул нерсени дагы эненин ичинде жазылат экен да. Төртүнчүсү ва шакиюн ав саид, ал бактылуу, бакытсыз болуп жазылат дейт. Бул жерде бактылуу, бакытсыз дегендеги ойлоп калбаш керек. Дүйнөдөгү бактылуу, бакытсыз деп ойлобош керек дейт алдарчы. Эмне үчүн? Себеби дүйнөдөгү бактылуу, бакытсыз ал тез эле өтүп кетет турган нерсе дейт. Мисалы, бирөө ушунчалык дүйнөдө рахат менен жашап аткан болмосо, бул дүйнө ахиретке салыштырмалуу көз ачып жумгандай болуп калат, тез эле өтүп кетет. Бирөө өмүр бою азап көрүп кыйналып аткан болгон болсо, ал дагы ахиретке салыштырмалуу жамандык болсо дагы, жакшылык болгон болсо өтө аз экен да, билинбей калат экен да. А бул жерде бактылуу, бакытсыз, бактылуусу, бакытсыздыгы жазылат дегендеги маани ахиреттеги. Аягында бар чыныгы жаннат ээлеринен болобу, же тозок ээлеринен болобу, мына ошол жерден жазылат экен да. Хадистин мааниси: Фаваллаху лази ла илаха гайруху. Аллахтан башка сыйынууга тап зат жок экенине ыйман келтирип касам ичип айтам дейт. Инна ахадакум ла я'малу би'амали ахлил джаннати хатта ма якуну байнаху ва байна илля зираун фаясбиqu алейхи алкитаб фая'малу би'амали ахлин нари фаядхулуха дейт. Силердин бирөөңөр дейт, жаннат ээлеринин амалдарын жасап жүрөсүңөр дагы, дүйнөдөн өтөрүңөргө аз гана убакыт калганда Аллах тааланын силерге жазган тагдыр жетет дагы, тозок ээлеринин амалын жасап тозокко кирет дейт. Ушул хадис алымдар айтат, бул хадис өтө коркунуч дейт. Эмнеге? Себеби жаннат ээлеринин амалын жасап жүрөт дагы, өмүр бою дүйнөдөн өтөрүнө жакын калганда, бир аз убакыт калганда, Аллах билем канча Аллахтын ага жазган тагдыры келет дагы, тозок ээлеринин амалын жасап тозокко кирип кетет дейт. Бул деген эмнеден бизге эскертүү берет? Адам баласы өзү ишенбеш керек экен. Өзү азыр солих амал үстүндө жүрсө дагы, өзүнө ишенип, мен азыр намаз окуп жүрөм, орозо кармап жүрөм, таквалык үстүндө жүрөм, алхамдулилlah ушунун үстүндө өтсөм керек деп өзү ишенбеш керек дейт. Фала тузаку анфусакум, өзүңөргө таския бербегиле, өзүңөр тазамын деп айтпагыла айтып коет да. Ошентип мен туура жолдо жүрөм, болду, алхамдулилlah ушул жолдо өтүп кетем. Иншалла ошол жолдо өтөсүң. Алла тааласа зулумдук кылбайт. Бирок кайдан билесиң? Шайтан деген нерсе бар. Нафсы деген нерсе бар. Аммаратун бису, дайыма адамды жамандыкка чакырып турат. Шайтандай болгон достор бар. Жолдоштор бар. Аллах алем. Өлүмүңө жакын калганда туура эмес иштерди кылып тозокко кетип калышы мүмкүн. Эми ушул жерде адамдар айтат, бул тозокко кирип кетүү, жакын калганда тозок ээлердин амалдарын кылып тозокко кирип кетет дегенде мааниси, кээ бир адамдар чындап эле дейт.
өмір бойы жакшы солих амалдар жасап келет дагы, өмүрүнүн аяна жакын калганда, тактай айтканда өлүмү жакын калганда бир себептерден шубхат кереп, же ар кандай нерселерге башын салып, азыр билесиңер, интернетте кирсең, бул жанан исламды таратууда интернет аябай чоң салым болуп атканы менен, тескеринче исламды жамандаган адамдардын сайттарына кирсең, алар исламды аябай катуу жамандайт да. Албетте, илимдүү адамдарга бул эч кандай бир шубхат, күмөн санатпайт. Бирок карапайым илими төмөн адамдарга чындап эле кандай бир деңгээлде шайтан ойноп күмөн шек салып коюшу мүмкүн да. Күмөн шекке түшкөн адам албетте ыймандан ажырап калуусу толук мүмкүн. Ошон үчүн Аллахка ибадат кылып келет дагы, өмүрүнүн аягында ушундай бир себептерден динден чыгып кетет дейт да. Чыгып кетет да, өлгөндө эмне менен өлөт? Ыймансыз өлүп тозок кетет дейт да. Бул экинчи түрү, кээ бир адамдар Аллах Таалага ыймандын үстүндө аябай солих амалдар жасап келет дагы, бирок өлүмүнө жакын калганда баягы шайтан себептен жана башка нерсе себебинен күнөөгө чөйт дейт. Зинага кабылышы мүмкүн, өзүн өзү өлтүрүп коюшу мүмкүн, жана башка бир тозок ээлердин амалын жасайт дагы, тозок кирип кетет дейт. Бирок бул экинчиси түбөлүк калабы? Түбөлүк калбайт. Себал мусулман. Биринчиси түбөлүк тозокко кирет. Хадисте келет, согуштарда бир адам болгон, астынан чыккан адамды кыйрата турган адам болгон да. Аябай күчтүү. Сахабалар ошол адамга таң калган. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип сураганда, бул адам ушундай адам экен, мыкты адам экен деп айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал адамды бул тозок ээлеринен деген да. Дегенде баягы сахабалар таң калып, кандайча бул тозок ээлеринен? Согушта астынан чыккан адамды өлтүрүп, кыйратып, аябай чоң салым кошуп атат деп бирөө айтат, мен ушул адамдын артынан түшүп, артынан караймын дейт да. Кандай амал жасарын? Карап жүргөндө бир согушта баягы адам жарадар болуп калат. Атылып жарадар болуп калат. Ошол жарадар болгон абалында ошол нерсеге аябай кыйналып, чыдай албай, кылычын суруп чыгат да, кызыл кылычын башын жерге коюп, учун кекиртегине көкүрөгүнө такап туруп, жатып, ошол жерде өзүнүн жанын өзү өлтүрөт да. Баягы адам жүгүрүп келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Аллахтын элчиси, сиз айткан нерсе рас болду. Мен сиздин чыныгы пайгамбар экениңизге дагы бир жолу ыйман келтирем дейт да. Ошон үчүн баягы адамды кара, жакшы амалдарды иштеп келди, бирок жакын калганда чоң күнөө кылып, өзүнүн тозокко түшүнө себепкер болуп калды. Хадистин башка риwayatында мындай дейт: Инна раджула ла я'малу амала ахлил жаннати фима ябду лин-нас ва хуа мин ахлин нар дейт. Башка бир риwayatында ошо хадистен. Кээ бир адамдардын алдында, адамдар караганда бир жаннат ээлеринин амалын жасагандай жасап жүрөт дагы, өлүмүнө жакын калганда тозок ээлеринин амалын жасап дүнөтүп кетет дейт. Бул эмне сөз? Алар деп адамдардын алдында дейт. Адамдар сыртынан караганда жаннат ээлеринин амалын жасап атат, бул 5 ээлерди ойлоп калат дейт. Амал жакшы, 5 ээлердин амалы, бирок ичинде эмне бар? Ичинде рыя бар. Чыныгы ыйман келтирген эмес. Адамдар сыртынан 5 ээлердин амалын жасап атат деп ойлойт, бирок ал толук ыйман келтирген эмес. Же жасаган амалдардын баары эмне? Эл көрсүн, эл уксун. Баягы 3 адам тозокко биринчи чөт го. Айттык го, дал ошондой. Алымдар айтат, ушул жерде да бир эскертүү бар деп, адам баласы өзү жасаган амалга өтө эhtiyat болуш керек дейт да. Себеби ар бир жасаган амалды чын ыхластан жасаш керек дейт да. Себеби сени чындап эле адамдар 5 мал намаз окуйт деп сыртыңан көрүп, таква көрүнүп жүргөнүң менен баленин баары ичте болуп, эртең ушундай жаман өлүм менен өлүп, же болбосо жаман өлүм менен өлбөсө да кыямат күнү Аллахтын астына барганда иштеги жаман нерселердин баары ачыкка чыкканда тозок ээлеринен болуп калбашы керек, урматтуулар. Бай Абу Бакир башка сахабалардан эмнеси менен ашып кеткен? Эмнеси менен өзүп кеткен? Анын жүрөгүнө олтурган ыйманы менен, ыхласы менен да. Абу Бакир берген садаканы башкалар берет. Абу Бакир берген төөнү башкалар деле садака кылат. Абу Бакир берген акчаны
деле башкалар садака кылат. Кулду деле азаттыкка чыгарып башкалары. Бирок Абу Бакирдикине жетпейт да. Эмне үчүн? Абу Бакирдин ыйман келтирүүсү жана ар бир жасаган амалды чын ыхластан кылганы менен Абу Бакир башка сахабадан ашып кеткен да. Мына өзүңүздөр байкадыңыздар. Кээде бир намаз окуп атабыз. Намаз бардык шариаттын негизинде. Бирок намазда ыхлассыз өтө төмөн да. Өтө төмөн. Намаз ордунда болуп атат сүннөттүн негизинде, бирок сен башка жакта жүрөсүң да. Бул сенин ыхласың өтө төмөн белгиси да. Абу Бакирдик андай болгондо. Намазда турабы? Намазга киргенден баштап алар же жүрөгү коркууда, же сүйүнчтө болгон да. Аллах Таала мени көрүп турат деп көзүнөн жаш чыккан абалда намаздарын аяктай турган болгон да. Биздин намазыбыздар азыр денеси болгон менен намаздын руху жарадар болуп атат да. Руху орукчан болуп атат. Баягы намаздын руху. Мисалы намаз эки нерседен турат деп эсептейли. Денеден жана рухтан. Дене деген баягы намаздын сүрөтү. Ал эми рух деген ыхлас. Ошол ыхласыбыз биздики орукчан болуп атат. Мына ошол себептен биз намаздан рахат албайбыз. Намаздан бир көз жаш төккөн абалда турбайбыз. Намазды көз жашкан төккөн абалда аяктабайбыз. Эмне үчүн? Себеби биздин могул жак жүрөгүбүздө ыхлас өтө төмөн да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, ушул кайсыл гана амал жасабайлар. Бир курманы дагы Аллах жолуна берсең дагы ыхлас менен берсең, иншалла сен хадисте келгендей ухуд тоосундай болгон алтынды садака кылган адамдан дагы, рия менен кылган болсо андан дагы жогору турат. Хадистин манысында ва инна ахадакум ла я'малу би амали ахлин нар хатта ма якуну байнаху ва байнаха илла зираун фаясбиqu алейхи алкитабу фая'мал би амали ахлил жаннат фаядхулуха дейт. Силердин бирөөңөр тозок ээлерин амалдарын жасай берет. Качанга чейин дейт? Өзү менен тозоктун ортосунда жакын гана убакыт калганда дейт. Өзү менен тозоктун дегенде бул жерде өзү менен дүйнөдөн өтөрүнө жакын гана убакыт калганда ага Аллахтын жазган тагдыры жетет дагы 5 ээлеринин амалын жасап 5ке кирип кетет дейт. Бул жанан тескериси. Өзү тозок ээлерин амал жасап жүрөт дагы дүйнөдөн өтөйүн деп калганда, жакын калганда жаннат ээлерин амал жасайт дагы 5ке кирип кетет экен да. Аллах тур, Аллах немат экен. Бирок бирөө жарым ойлоп калбаш керек. Ушул нерсе мага жакты, ушундай кылса болобу деп, жок, бул мүмкүн эмес да. Бул бир Аллах алам канча адамда бир кездешип турган нерсе. Миллион адамдабы же миллиард адамда Аллах алам, Аллах билет да. Негизи адам баласы өзүнүн жүрөгүн эмнеде тарбияласа, көбүнчө ошонун үстүндө өлөт. Намаздын үстүндө тарбияласа, ыхластын үстүндө жүргөн болгон болсо, ал көбүнчө ошонун үстүндө өлөт. Адамга Аллах Таала эч качан зулумду кылбайт. Ошол жерден алымдар эскерет. Адам баласы ушул хадисти уккандан кийин жаннат элин амалдарын жасап жүрөт дагы, бирок өлөрүнө жакын калганда Аллахтын жазган тагдыры жетип, тозокко кирип кетет деп атпайбы? Ушул жерден бирөө жаным ойлоп калбаш керек да. Адам баласы жашнакай амал жасап жүрсөң деле, солих амал, намаз, такыбачылыктын үстүндө жүрсөң деле, бирок кийинчерээк Аллахтын жазган тагдыры жетип, сени баары бир кээде тозокко киргизе бериши мүмкүн экен деп ойлоп калыш керек. Себеби Аллах Таала эч качан зулумду кылбайт дейт. Аллах Таала тескерисинче мусулмандарга көбүрөөк жакшылык кылайт да. Эгер сен өзүңдүн нафсыңа жакшы амалдарды жасап келатып, кайта тозокко киришти өзүңө ыра көрбөсөң, сага Аллах Таала кантип ыра көрмөйт. Себеби Аллах Таала зулумду кылбайт. Болгону баягы адам жашнакай келатып эле шайтан да, адамдардан болгон шайтандар бар, жиндерден болгон шайтандар, алар келет дагы жашнакай болуп келет. Эчте азан айтып атса, баланча Асан айтып атат. Асан деген адам эмес дал деген. Ал уруу дал деген. Кезинде түрмөгө олтурган. Ошон азанга жооп бересиң, барбай эле койсоң, тынч эле жүрөр, мындай таза жүрөр. Ал азан Асандык эмес ал. Асан да кезинде жаңылыштык кылып туура эмес иштерди кылган. Алда ката кетирген, бирок кийинчерээк тооба кылып, мечитке барып азан айтып отурат ал. Алхамдулилла, бул туура жолго түшкөн белгиси. Бирок бул жерден шайтанды карагыла. Анын азырган жолун. Асан азан айтып атат. Адам эмес дейт. Асандык эмес дейт. Ал мели такып адам болушу мүмкүн, жакшы адам болушу мүмкүн, жаман адам болушу мүмкүн. Ал дин Аллахтыкы.
Dinde эч кандай кемчилик жок. Болгону адамдардын кемчилиги себебинен адамдар динди жаман көргөзүп, адамдарды качырып алышы толук мүмкүн да. Ошон үчүн шайтан ар кандай жол менен келе берет. Сен билбейсиң аны. Сен билбейсиң. Шайтандын эми элестетип көргүлө. Азыр могул жерге 100 жыл жашаган бир аксакал келсе, аял акылдуу, профессор, өмүрүнүн баарын илимди өткөргөн. Анча мынчабызды азыр алдап коюшу мүмкүн, туурабы? Эми ал деген биз 40 жыл жашадык. 40 жыл жашаганда да укмуш бир көп нерсени окуп берген жерибиз жок. Эми шариаттан кичине окуганыбыз бар. Бирок дүйнө маселесине келгенде, саясатка келгенде, медицинага келгенде жок да бизде, туурабы? Бирок бир адам 80 жыл өмүрүн медицинага берген, саясатка берген, аял акылдуу ушундай бир адам келип кичине маселе сүйлөсө, ошонун сөзүнө ынанып калышы мүмкүн да. О, машалла, ушундай акылдуу адамдар бар экен деп ошонун айткан сөзүн туура көрүп калышы мүмкүн. Бул болгону 80 жыл, 100 жыл жашаган, 80 жылдык, 100 жылдык тажрыйбасы бар. Тияктар иблис. Адам алейхиссалам менен Хава энени тозоктон чыгышына себепкер болгон иблис, анын канча жылдык эмеси бар? Тажрыйбасы бар ал. Бири-бирине таштап келет тажрыйбаны. Бири-бирине окутуп үйрөтүп атат. Адамды мындай азгырасың. Эгер бай болсо мындай азгырасың. Эгер байлыкты жакшы көргөн болгон болсо, тиякта бизнес бар деп ошо калып кетесиң. Эгер аялды жакшы көргөн болгон болсо, анда мондай жол менен келесиң сен ага. Эгер сулуулук жакшы көргөн болгон болсо, мондай жол менен келесиң. Кимге кандай жолду келишти, ал бири-бирине үйрөтөт да. Ошондой шайтандан саламатта калыш бир гана Аллах Тааланын тавфиқи болбосо, адам алдырып коет да. Илимдер айткандай, эртеден кечке чейин 24 саат жаныңда шайтан сени тозокко алып кетүү үчүн айланып жүрсө, сен кантип тынч жүрө аласың дейт да. Ошон үчүн бир майдан, жөн майдан эмес бул дүйнө. Чоң күрөш да. Чоң күрөш. Силердин бирөөңөр тозок ээлеринин амалдарын жасап жүрүп, өлөрүнө жакын калганда бейиш ээлеринин амалын жасап бейишке кетет дейт. Болушу мүмкүн ушундай? Болушу мүмкүн. Анда эле көрүп атпайлыбы? Мисалы, хадисте келет, Ахмадта келген хадисте, Усайрим деген бир адам болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам даватына аябай каршы чыгып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам исламга чакырса, ал тескеринче жахилият дооруна, ширкке чакырган адам болот да. Анан Ухуд согушу жакындаганда, Ухуд согушуна сахабалар кетип атканда, Аллах Таала анын жүрөгүнө иман салып койду. Сахабалар согушка келет. Согушта согушуп бүткөндөн кийин жеңилсе де согуш бүткөндөн кийин эмне кылат билесиңер? Өздөрүнүн түрүнүн тарабынан дагы адамдарды жинейт. Жеңсе дагы. Биз тараптан баланча адам өлгөн экен деп таштап кетип калбайт, аларды алат дагы барып көмөт мусулмандарды. Мусулман эместер болгон болсо, аларды да өзүнчө барып өздөрүнүн жолу менен мындай эле көмүп коет да. Анан ошентип өлгөн сахабаларды издеп жүрсө, Усайрим деген адамдын жарадар абалда жатканын көрөт. Анан аяга айтат: "Эмне жүрөсүң бул жакта? Сен өзүңдүн досторуңду, мушриктерди колдоп келдиңби? Же чын эле исламга кирип келдиңби?" десе айтат: "Жок" дейт. "Мен мушриктерди колдоп келген жерим жок" дейт. "Мен ыйман келтирип, ислам дини үчүн күрөшүп келдим" дейт. Мына ошентип баягы адам Аллах Таала жүрөгүнө ыйман салып, бир дагы намаз окубастан шахид абалда дүйнөдөн өткөн сахаба адам болот. Ошон үчүн каралы, өмүр бою душмандык кылган, бирок өмүрүнүн аягында ушундай жакшылык менен кеткен да. Бирок бул ар кимге эле көрө бербейт, турматгандар. Канча миллион, миң болобу, миллион болобу, бири болушу мүмкүн. Кээ бир адамдар көрүп калса чындап эле өмүр бою намаз окуй жүрөт да, бирок өлөрүнө жакын калганда, бир ай калганда Аллахка ыйман келтирип, намаз окуп дүйнөдөн өтүп кеткендерди көрүп калабыз, Дүйнөдөн өткөндөрдү көрүп калабыз. Мына ушул да. Өмүр бою урулук кылган, зина кылган, тамекисин чеккен, жана башка ширк, мазар, намаз деген иши жок. Тескерисинче мусулмандарды көрсө жүрөгү айланып аллерgia боло турган адам өлөрүнө жакын калганда ыйман келтирип, намаз окуп, тооба кылып өтүп кетет да. Мына ушул кайсы турат эле. Абу Талиб өлөрүнө жакын калганда ага ким келди? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келди. Дават кылуучулардын арасындагы эң имамы,
эң билимдүүсү, сөздүн эң терең сүйлөгөн, чечен болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам барып ыйманга чакырды. Болбосо башка сөздөрүндө келет, эгер менин досторум, жоро жолдошторум мени айыпталаганда, мен жер бетиндеги эң туура дин Мухаммаддын дини деп моюндаган болор элем деген сөз бар да. Ушуну айткан да. Бирөө аны эмне тыйган? Ыйманга келүүсүн өзүнүн достору тыйып койгон да. Алар бөлүп салышынан корккон да. Ошентип пайгамбарыбыз иманга чакырганда да баягы достор келип, сен Абдул Мутталиптин дининен жүз бурасыңбы деп өздөрүнүн динин айтпай, сенин атаң деле ушул жолдо жүрдү эле го. Ошонун жолунан, манхаждан жүз бурасыңбы деп ошону айтып, анан келиме айтпай, ыйман келтирбей дүнү өтүп кеткен да макар. Аллах Таала каалабаса, ал кайсыл гана адам барып жакшылыкка чакырып жамааттан кайтарбасын кабыл экен да. Ошон үчүн кээде ойлоп калат, мен өзүм жакшылыкка чакырып жамааттан кайтара албай атам. Баланчы адам келсе, машалла атам сразу ыйманга кирип таква болуп, машалла ажылык кетип калышы мүмкүн. Жок, андай эмес. Иншалла ал себептердин бири. Себептен жакшы бир китептерди беришиң, жакшы бир адамдарга, илимдүү адамдарга насихат кылдырышың, ажылыкка апарышың, жана башка нерселер бар. Себептер бирок ыйманды сала турган ким? Аллах экен да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бул хадистен эмнени алдык? Биринчиси, адам баласынын жаралуусу 40 күн уюган суу, 40 күн уюган кан, үчүнчүсү 40 күн уюган эт болот. Эки жолу Аллах Таала бир топ алымдар бир эле жиберет дейт Аллах Таала периштени. 120-чы күнгө толгондо дейт. Кээ бир алымдар эки жолу жиберет дейт. Эки хадис келип атпайбы? Бирөө Муслимде, экинчиси Бухариде. 42-чү күнү келип, периште келип, адамдын бала же кыз болору жазылат дейт. Экинчи хадис улантысында 4 нерсе жазылат. Андан кийин бизге коркунуч нерсеси, адам жаннат ээлеринин амалдарын жасап жүрүп, өлүмгө жакын калганда, ажалына жакын калганда тозок ээлеринин амалын жасап, тозокко кирип кетүү коркунучу бар экен. Бул аябай коркунучтуу. Бул ар бир адамдын жүрөгүн коркута турган нерсе да. Өмүр бою амал жасайсаң, бир өлөйүн деп атканда куфурдун үстүндө өтүп кетүү, Аллах Таала сактасын. Ошон үчүн Омар ибн Хаттаб дуа кылган да. Аллах Таала менин тагдырымда мени бактсыз деп жазган болгон болсоң, мени тагдырымды бактылуулардан деп жазгын дейт. Ошон үчүн алымдар айтат, адам баласы дуа кылганда ар нерселерде эле дуа кыла бербей, көбүнчө ахиретке басым жасап, ахирет жака дуа кылыш керек дейт. Эмне? Аллахым, мени дүйнөдөн өтүп атканда эң акыркы демим ыймандын үстүндө чыгышын насип кылгын деп дуа кылыш керек экен да. Себеби хадисте келет, акыркы абалына карап өлчөнөт дейт. Жаны чыгып атканда ыймандын үстүндө болмосо, ыйман үстүндө, куфурдун үстүндө болмосо, куфурдун үстүндө. Ошон үчүн ушул нерсеге аябай маани бериш керек. Ушул хадистен ала турган пайдалардан биринчи, аял адам боюнда бар кезде баланын абалы өзгөрүп атпайбы? 80 күнгө чейин бала адамдын кейпин кие албайт экен да. 80 күндөн ашкандан баштап адам ичиндеги бала адамдын кейпин кийип баштайт экен. Колу пайда болуп, башы пайда болуп, буттары пайда болуп, адамдын кейпин сүрөтүн кийип баштайт экен да. Кийгенге чейин өкүмү башка, кийгенден кийин өкүмү башка. Мисалы, адамдын сүрөтүн кийгенге чейин аял адам ошол баланы таштап койгон болсо, ошодон чыккан кан, ал бузулган кан болуп эсептелип да намазын таштабай окуй берет. Ал эми баягы ичиндеги бала адамдын кейпин сүрөтүн кийип калгандан кийин, кейпи башталып калгандан кийин аялдын боюнан чөтүргөн болгон болсо, андан кийин чыккан кан нифас болуп эсептелет да. Эми ошону күн менен эсептегенде алымдар 80 күндөн ашканда, 81 күндөн асса, андан кийинки кан нифас болуп эсептелет дейт да. Ал эми ага чейин түшүп калган болсо, 1 айлык болуп, 2 айлык болуп түшүп калган болсо, анда ал эмне? Бузулган кан намазды окуй берет. Ал эми 81 күндөн ашкандан кийин бала түшсө, ал нифас кан болуп эсептелет да, намазын таштайт, намаз окумуш эмес. Баягы каны толук нифастан айрылмайынча намазын окуйт экен. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, эгер аялы боюнда бар кезде
күйөөсү талак берип койгон болсо, анын иддасы эмнени өтөт? Анын иддасы баланы төрөшү өтөт да. Мисалы аял боюнда жок кезде талак берсең, анын иддасы канча? 3 кайыс. 3 кайыс, 3 кайыс көрүш керек. Анан иддасы бүтөт, анан башка бир турмушка чыга берсе болот да. Күйөөсү өлүп калса 4 ай өмүр ал. Аял боюнда болсочу, боюнда болгон болсо, анын иддасы ошол бала төрөгөндөн бүтөт да. Эгер жаңы эле боюнда болгондо күйөөсү талак берген болсо, анын иддасы канча? 8 айдан ашыкты. Ал эми төрөрүнө жакын калганда, бир жума калганда, 5 күн калганда талак берип койгон болсо, 5 күндөн кийин төрөдү, аял иддадан чыгып кетет да. Болду, күйөөсүнө мен сен менен жашабайм деп койсо болот да. Күйөөсү жахил болгон болсо, мен аялым але субханалла 3 ай бар, 4 айда жүргөн болсо, жо, анын иддасы бүтүп калган да. Се идда бүтө электе аялын кайтарып алышка мүмкүнчүлүк бар да. Анын иддасы качан? Баланы төрөшү менен. Баланы төрөшү менен. Ошон үчүн эгер баланын кейпи кире электе бала түшүп калган болсо, анда ал идда болуп саналбайт. Ал эми ичиндеги бала адамдын кейпин кийип калгандан кийин апасынан түшүп калган болсо, 81 күн, 90 күндөн кийин, 3 айдан кийин, 4 айдан кийин боюнан түшүп калды. Талак берилген аял. Иддасы бүтөбү? Иддасы бүтөт. Себеби төрөгөн менен бирдей да. 9 айдан кийин төрөбөсө дагы бала кейпине кийип калгандан кийин боюнан түшүп калды, ал иддасы эсептелет дагы, күйөөсүнөн ажырап кетет. Иддасы ошо менен бүтөт да. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе, эгер бала 4 айга толгондон кийин 120 күндөн кийин бала түшүп калса, анда ага ат коюлуп, акыйка берилип, жуундуруп, кепинделип мусулмандардын кабырына коюлат да. 4 айдан ашкандан кийин. Ал эми 4 айга чейин өлгөн болсо, жөн эле уюган кан болот дагы, ал жөнөкөй эле бир жерге чуңкурга казып көмүлөт. Иттерге, жырткычтар жебей тургандай кылып чуңкур казып көмүлөт. Ал эми 4 айдан ашкандан кийин, тактап айтканда, жан үйлөнгөндөн кийин ал адамдардын катарына кирет дагы, мусулмандардын катарына кирет. 4 айдан баштап 9 айга чейин түшүп калган болсо, кадимкидей мусулман адамды кепиндеп, жаназа намазын окуп мусулмандардын кабырына коюлат экен. Себеби ал биринчи адамдын келбетин кийди, экинчиси ага эмне? Жан, рух үйлөндү. Ага чейин бир медицина тармагында бирөөлөр мисал айтып калат го, кээ бир медицина могул ичиндеги бала оорукчан экен, баланы алып салбасак, апасы өлөт деп ачык айтып аткан болсо дагы, баланы алган болбойт да. Жан үйлөнгөнгө чейин эгер бир ошондой абалга түшүп калса, баланы алып салбаса, апасына бир ден соолугуна чоң бир зыян бере турган болгон болсо, андай учурда кээ бир алымдар ал учурда да болбойт дейт. Бирок жан үйлөнгөндөн кийин апасы өлүп калышы мүмкүн деген маселе болсо дагы, ал баланы өлтүргөнгө болбойт. Эмне үчүн? Себеби апасы бир өзүнчө жан, ал эненин ичинде турса дагы, ал дагы бир мусулман жан да. Аны өлтүрүү мүмкүн эмес экен. Ошон үчүн 4 айдан ашкандан кийин бул өлтүрүү мүмкүн эмес. Аны өлтүрдүбү, тирүү адамды өлтүргөндөй адамдын күнөөсүн алат. Тирүү адамды өлтүргөндөй адамдын күнөөсүн алат. Ойлобош керек да, акылга салбаш керек да. Эки адамды өлтүргөнчө көрүп, жок дегенде бирөөнү сактап калайлы. Бир мусулмандын жанын сактап калыш үчүн экинчи мусулманды өлтүрүү мүмкүн эмес. Мисалы, сапарда жүрөсүң, самолет кулап калды, же болбосо адашып кеттиңер, бир аябай бир белгисиз жерге барып калдыңар, ач калктан өлөйүн деп атасың. Эки дос ач калкта калды. Эгер бирин жебесе, жей турган эч нерсе жок, өлөйүн деп турат. Ошондо баягы күчтүүрөк келип туруп, эми ушундай абалга түшүп калдык. Эми экөөбүздүн бирөөбүз өлүшкө туура келип атат азыр. Жок дегенде экөөбүздүн бирөөбүз аман калайлы, мен сени өлтүрөйүн дагы, аман калайын десе болобу? Же болбосо энеси менен баласы ошол учурга түшүп келип калды. Ошо окшош болот атпайбы? Энеси бая баласын эми экөөбүздүн өлгөнчө көрүп, мен аман калайын деп туруп, баласын өлтүрүп аман калса болобу? Болбойт, көрөрбү? Мына дал ошого окшош да. Биякта экөөнүн бирөөсү сакталыш керек болот. Болбосо экөө тең өлгөн турат да. Эки окшош болот. Бул жерде
апасы баласын өлтүрүп аман калуу мүмкүн болбогондой эле бул жерде дагы баласын өлтүрүп апасын аман сактап калуу болбойт. Себеби баласы дагы жан да. Анан медицина тармагында бул айта берет. Булардын айткан нерсенин баардыгы дал келе бербейт да. Канча нерсени айтышкан, мүмкүн баласын алып салбасак апасы өлүп калат деген нерсе туура болбой чыгышы мүмкүн. Туура болбой чыгышы мүмкүн. Канча деген врачтар жаңылган. Туура болбой чыгышы мүмкүн. Шейх Усеймин айтат рахимахулла. Эгер дейт биз өлтүргөнчө көрөк, баласын өлтүрүп апасын аман алганча көрөк, биз Аллахтын тагдырына коюп койсок, мүмкүн баялардын айткан нерсеси ката болуп, экөө тең жашап калар дейт да. Же болбосо экөө тең жашабай, экөө тең каза болуп калган болсо, анда биз өлтүргөн жокпуз дейт да. Апасын дагы, баласын дагы биз өлтүргөн жокпуз. Ага эмне жетти дейт? Аларга жазылган тагдыр жетти дейт. Ал эми биз апасын сактап калуу үчүн баласын өлтүрсөк, анда биз бир адамды өлтүргөн күнөөгө ээ болуп атабыз дейт да. Түшүнүп маселени? Ал эми биз таштап койсок, өлбөй калышы мүмкүн дейт. Өлсө дагы биз ага тийишкен жокпуз, Аллахтын тагдыры менен болуп атат. Биз бул жерде күнөөкөр эмеспиз дейт да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, жана сапарда эки адам бири-бирин өлтүрүү мүмкүн эмес да. Мүмкүн өлөйүн деп калганда бир Аллах Тааланын калоосу менен бир рызык келип калышы мүмкүн да. 100% өлөсүз деп атканда мүмкүн иншалла рызык келип калышы мүмкүн. Жанында дос өлүп калды. Жебесе өзү да өлгөн турат. Эселоо бул маселеде алымдар арасында талаш бар. Имам Ахмад рахимахулла болбойт дейт. Себеби пайгамбардан хадис бар. Өлүк адамдын сөөгүн сындыруу тирүү адамдын сөөгүн сындырууга барабар деген хадис бар. Ошон үчүн сен өлүк адамдын денесине зыян берсең, тирүү адамдын денесине зыян бергендей эле болот дагы, сен күнөөкөр болосуң дейт да. Кээ бир адамдар айтат, эми бул жерде ушундай өлө элек болсо бир жөн дейт. Өлүп калгандан кийин бир адамдын жанын сактап калуу өлгөн адамдын денесин кесүүдөн дагы жоготат. Ошондуктан жесе болот дейт да. Эмне өзүнүн баягы өзөгүн жалгап аман кыла тургандай деңгээлде жеп кетсе болот да. Мындай нерседен Аллах сактасын чындыгында, бирок болуп калган учурда ушундай нерсени дагы билип алышыңар керек. Баракаллаху фикум.